Assalamu alaikum. Bunday жаңы экскаватор айдашты үйрөндүк. Ким үй кура турган болсо, стройка кыла турган болсо, айтсаңыздар барып жериңиздерди чукуп берем. Анан чоңдорго дагы кайрылуу. Чоңдор мындай бири-бириңерди чукуй турган болсоңор айтсаңар силердикиден кошмайм, чукуп берем. Чукуй турган нерсе даярдыгы. Урматтуу Ош жана Жалал Абад шаарынын тургундары жана меймандары, сиздерди айымдардын эл аралык майрамына карата уюштурулган Борончу менен Тынардан эки дос аттуу жаңы программадагы күлкү тамаша концертине чакырабыз. Ар жакты карап күлүп жатып ичимен ойлондум. Мен эмне күлүп атам? 4-5, 6, 7, 8 мартта Ош шаарында, Кыргызстан кинотеатрында, Черемушка Кичи районунда, 9-10 мартта Жалал Абад шаарында, Филармонияда болот. Концертке Ильяс Иманалиев, Али Султан Супатаев, ошондой эле белгилүү ырчылар катышат. Башталышы 19:00. Анча краскар мен шулай турган болсом, мен аманчам жизеде чаңытып берем ака. Кутмандуу кечиңиздер менен мына бүгүн сиздер менен 5-күнкү концертте жолугуп атабыз. Бул жерде 4 күн концерт болду. 5-күнкү концерттин зрители кандай болот экенде биз аябай күттүк. 5-күнкү зрителдин концерти аябай сөз баккан маанилүү адамдар экениңиздер билинип турат. Мына аккуратно отуруп атасыздар. Кече концертimiz эле көкбөрү болду. Деген кыйкырык. Гүлжигит Сатыбеков сахнага чыгып алып ырдап бүтүп сүйлөп атса, мынерде отурган бир эжеп кызуу экен, минтет концерттин авторун чакыр дейт. Апалар келип атты концертке, 80ге чыгып калган апалар. Гүлжигит Сатыбеков менен сүрөткө түшүп бата берип кетели деген апалар келди. Апалар келип сүрөткө түшүп, 80ге чыккан апага да сүрөт керек. Сүрөткө түшүп атса, 80ге чыккан апа Гүлжигит ака менен сүрөткө түшүп атса, тартып атканы да 80де. Гүлжигит балам кыймылдабай тур дейт. Өзү кыймылдап калды. Биз да Кудайым ошо күнгө жеткирип кыймылдап калалы. Эми мен концерттин алып баруучумун, өзүм тааныштырып коеюн. Мен устатым Рахман Разыков сахнага алып келген, ошо киши окуткан, үй алып берген, аял алып берген. Мен көп артисттер менен сахнага чыкпайм, жаман көрөм. Мен көптөн бери чыкпай жүргөм, Гүлжигит Сатыбек менен сүйлөшүп быйыл келип калдым. Жолдуу жигитмин. Устатым Рахман Разыковдун концертиндагы билеттер жетпей калып, концерт ушундай болчу. Мына Гүлжигит Сатыбековдуки ушундай болуп атат. Мен өзү жолдуу жигитмин. Мен аялымдын жолу жок. Ал биринчи эле жашоосу адашып мага тийген. Менен урматтуу концерт көрүүчүлөр, Гүлжигит Сатыбековдун хитрларынан ыр жазып койдум. Хитрлардын ар бир сабынан жаздым. Эгер сиздерге жаккан болсо кол чайып коесуздар, жакпаган болсо унчукпай эле коесуздар, мен болду экинчи жыр жазбайм. Окуп баштай берейин. Бул Гүлжигит Сатыбековдун жалаң хитрларынын саптарынан. Ай зиректи кызганам, ай санамга суктанам. Каштары кара, көздөрү кара, испаналык кыз жашай берет оюмда. Сиздер үчүн ырдайлы сары челек көлдүн боюнда. Мен сенден кетким келди кетейинчи, сахнадан эл артистке жетейинчи, үйрүлүп меримиңди төксөң дагы, кой кайтарган Айбике келе кетейинчи. Сен дегенде ичкен ашым калчылы, билген жоксуң жүрөгүмдүн ооруганын. Күччү жаным Бишкек жолу узакта, келип калдым Тико менен Курчапка. Рахмат. Бир жигит ыр жазып, жакшы көргөн досуна окуп берсе, досу ырды окуп алып, ушудурбу деп кагазын ыргып берсе, баягы досу сөгүнөт имиш. Сөгүнүп атса, досум, карасаң, ырга караганда сен сөгүнгөнүң уйкаш чыгып атат деп коет дейт. Концерттин аягында мен ырга караганда сөгүнгөнүм уйкаш чыгып калбасын. Эми жаңылыктарын айта турган болсок, азыр аркада ойноп аткан 3 музыкант мен менен 4-өбүз Бишкектен чогуу келдик. Бишкекке концерт коюп Бишкектен чыгып атканда Беловодскийден тамак иштик, бирден манты, бирден шашлык жедик. 3800 сом төлөдүк. 4-өбүз Ошко келдик. Birden lagman, 2'den mantı, birden şaşlık yedik.
Bir uақытта официантқа айттым, бізде есептеп қоясыз деп. Десем, официант келіп, 4 екенсіңдер дейді. Жоқ, тамағыз есептеп қоясыз десем, 1250 сом дейді. Чоңғыз, рахмат. Чоңғыз, сіз адашып қалдыңыз оқшойды. Қайыр есептеп келесіз десем, кеткен. 4-5 минут өтпей баяғыз қайра келіп қалыптыр. Аке, сіз тура айыпсыз. 870 сом болып тұр деп. Официанттың айлығы қысқарып келіпесіне мен қорқып, администраторын шықыршы дедім. Bir уақытта администратор келіп қалып, бізді танып қалып, артистер тұрмай, сілерге бекер дейді. 4 күннен бері моғы 4-өз бекер жашап атамыз. Құдайға шүкір. Рахмат. Еме, дүйнөдө тыныштық болсын, біздің Түркиялы деп қояды. Аламдың ең бірінші түрік дүйнөсүндөгү алым Жусуп Баласагын кыргыз болгон. Бүгүн Түркияда жер титирип атат. Кудайым тынчтык берсин. Алар да оңолуп кетсин, сиздер да дуа кылып коюңуздар. Жаңылыктардан айта турган болсом, футболдон баштайын. Аргентина менен Франция футбол ойноду. Көрдүңүздөрбү? Мен да көрдүм. Мага ошо футболу жаккан жок. Мага Франциянын президенти жакты. Неге? Ал футболисттерди албай, аябай колдоду. Мына тура калып, президент экенин унутуп калып, отура калып, костюмун чечип, кыйкырып колдоду. Мына дүйнөлүк жаңылыктар. Ал эми биздин Кыргызстанда да футбол болду. Бизде президент ойноду. Бизде наоборот футболисттер колдоду, кыйкырып. Деп. Бизде президент угулдан, бурчтан, бияктан теуп атты. Көрсө, Кыргызстанда футболист тарбиялаш кыйын экен. Себеби буга биздин өкмөт эмес, биздин жөнөкөй эле карапайым эл энелер күнөөлүү экен. Ата эне деген. Себеби Европада кичинекей баласына топ алып берет, топ менен люстраны тээп сындырып койгон болсо, акылман. Бул бала жөн бала эмес деп, ал баланын талантын изилдейт экен. Бул гений. Точно тепти люстрага. Деп, аны изилдейт экен. А бизде люстраны тээп койсунчу, аны изилдебейт. Биздики люстраны изилдейт. Өлтүр люстра. Баласын тоуун алып чыгып, жарып, жөн эле жарып койбой, эшек! Көкме! Деп ушуп коет. А кокус ал бала футболист болуп, футбол таласына чыгып кала турган болсо, ал болду, чуркабайт. Айткен ал, ең кымбат адамы энекесинен уккан. Эшек! Ал жетпейт топка, эшек! Футболда акылдуу адамдар ойнойт. Бул жакта кетип атканга топту берип жүрүш керек, бул жагына берип жүрүш керек. Анын башы да иштебейт. Себеби анын апасы айтып койгон, көкме! Биздин футболисттерге интервью берди тренерибиз, Кыргызстан тренери. Нападение, чабуучу жетпейт экен. Бизде коргоочу жакшы экен. Өзү кыргыздар көптөн эле коргонуп келатабыз. Чабуучу жетпейт экен. Мен ойлойм, чабуучуга футболист издебей эле, эми бул чабуучу деген алдап алып гол киргизиш керек го. Каршылашты алдап кетиш керек. Мен ойлойм, ошо алдап кеткенге чабуучуга жогорку кеңештен, парламенттен бирөөнү апарып коюш керек. Болду. Калганын коргоочу бирөө жетет. Ал алдап 2-3 гол тээп, ойындан кейін судьяны сатып берет ал. Мына дүйнөлүк жаңылыктар. Россияда согуш болду. Согушка барбаган орустун жигиттерин камашты. Военный билети бар орустун жигиттери өкүндү, ыйлады. Бекер алган экенбиз ушу военный билетти деп. Көрдүңүздөрбү? Ал эми Кыргызстанда кичине маселе болду. Бул эмне маселе? Чегара. Бизде наоборот согушка барам дегендерди камады. Караңыздарчы Кыргыздын жигиттерине. Мен барам согушка деп апарып камады, согушка барам деген. Наоборот болду. Бирок кыргыз конок бейли эле экенбиз, качып келген орустарды биз бөлгөн жокпуз. Биз үйүстү бошотуп бердик. Үйдө жашап аткан кыргыздарды кубалап чыгып, чыгышка. Чык. Кыргыз көчөдө эле жашап жүргөн деп орустарды киргизип койдук. Караңыздарчы, бул не деген конок бейли эле?
Bir kırgız eje kvartiraga bir orustu kirgizip koyup cuma sayın ile barı öğretken. 5000 koşam dep. Дағы bir cumadan 5000 koşam dep barı verip bir ay tınmay bargan eken bayağı orus çigi soğuşka ketip kalıptır. Duşman menen Kırgızстын kvartira bergen kazayınдар okşoş ele oldu eken. Tigi resk öldürüp duşman. Kırgızстын kazaykası kıynap öldürçü deydi. Mına. Anan hazır baldardı tarbiyalaganda turamez tarbiyalap kaldık ateneler. Biz telefon menen, je kol menen urup, je tayak menen çağıp kaldık. Men oşonu oylayayım. Kırgızстын saltı boyunca biz kamçı menen tarbiyalaş gerek. Kamçı menen. Hazırkı zamanda kamçıdan ötken tarbiya жоқ bolup atat. Kamçı gerek bizge. Balаңды kamçı menen çapsaң жоңго. 2 günden YouTube'ga çıkıp geçirim surap oturgan bolot. Geçirip koyarız. Kamçının menen tarbiyalaş gerek bolup kaldı. Ona Kırgız kamçı menen düşündürgen. Kamçını oң ötügüne kıstarıp kelatkan bolsa, sen uyuңa konokka kelatkan bolot. Yerдің қашына иліп келатқан болот, камчысын сен үйүңө жатканы келатқан болот. Коз камчыны сол колуна кармап алган болсо, кекилик атып алган болот, пышырып жейт. Камчынын баркын билели, камчы бар болсун, төрүңүздөрдө камчы болсун.